Башка өлкөлөрдү карагыла, Цукербергди окугула мейли, Стив Джобсты окугула, чөнтөгүңдө айфонуңду эле Американыкы же чөнтөгүңдө соткаң же Кореяныкы же Кытайдыкы болбоду дегенде. Минген машинаң Японияныкы же Германияныкы же Американыкы. Аткан мылтыгың Россияныкы. Жолдорду Кытай куруп берет. Болсо Түркия куруп берет. Имараттарыңды дагы бир чет өлкөлүк куруп берет. Биз нелерди кылып атабыз? Тойлорду калтырбай калабыз. 1, анан улакка барабыз 2. Американын Марска конгону качан? А биз дагы эле жүрөбүз. Ким тойдо канча кой сойду деп. Кимдин жылкысынын чучугу көп чыкты деп. Мен эмнеге бүгүн келип олтурам? Куда каласа Кыргызстанды өнүктүрө турган силерсиңер. Келечек кандай болот? 25 жылдан кийин кандай болобуз дегенде мен дайым айтам, сен кандай болсоң келечек ошондой болот деп. Анткени мамлекет бул тоо, таш, токой, агып аткан дайра, жер, топурак эле эмес, бул адам, адамдын сапаты. Ошон үчүн берекелерим, алтындарым, Кудай силерге биринчи ыйман берсин. Ыйман болбосо бардыгы бекер. Ыйман болбосо айвандын деңгээлине чыгып каласың. Мисалы, 2 ачка уй турат. 2 ачка уйдун бирөөсүнө чөп сал, бирөөсүнө чөп салбай кой. Жанындагысын ойлобойт, курсагы тойсо дагы жарылгыча жейт. Наркысы ач калмактан мага десе өлүп кетсин. Бул айвандыктын белгиси. Эгер адам болсоң, бир аз болсо да бөлүшөсүң. Жылкы да ошондой, өзүнүн кулуну кыйналбаса жардам берет, жанында башка бирөөнүн кулуну кыйналбаса, азапка түшүп атса, баткага батып калса жардам берейин деген ойда болбойт. Эгерде бири өзүң деп жашасаң, ит менен куштун питтин деңгээлинде болосуң. Өзүңдүн курсагың, өзүңдүн өмүрүң, өзүңдүн напсиң үчүн. Адамдык качан башталат? Бирөөгө пайда жеткизген жерден башталат. Бирөө жөнүндө ойлонгон жерден башталат. Бирөө жөнүндө кам пикир кылган жерден башталат. Азыр силердин кыла турган ишиңер аябай көп. Ар бир кыргыз 10 Кытайдын, 10 Япондун ишин кыла турган заман азыр келди. Болбосо алар каякта, биз каякта. Эмне үчүн 16-жылы кырылып калганбыз? Болбосо биз баатыр элбиз. Ошол мезгилде таш атыш менен согуша турган болсок, биз дүйнө небага эле багындырып алат болчубуз. Азыркы согуштар жалаң таш коюшмай болгондоч, биз Американда багындырат элек, Россияда багындырат элек. Көрүп атасыңар го? Даканса деген курал чыккан Кыргызстанда. Бирок эмне үчүн 16-жылы кырылып калдык? Анткени илимден аркада калганбыз, билимден аркада калганбыз, технология, техникадан аркада калганбыз. Азыр деле ошол заман. Арадан 100 жылдан ашык убакыт өттү, дагы деле алар алдыга кетип калды. Космосту туруп алып, космостогу башка ракетаны айтып атат, а биз болсо жүрөбүз. Ошого силерден үмүт аябай чоң. Илим, билимге ушунчалык умтулгула. Силерден суранарым ошол. Билим деген ушунчалык нерсе, илим деген ушунчалык нерсе адам даражасын көтөрөт. Чубак ажыда кайсыл даража, кайсыл бийлик бар болчу, бирок кадыр бар канчалык бийик. Академиктер, мен дайым айтам, же болсо таланттуу адамдар, силерден мен суранат элем, илим билимге көтөргүлө. Бул жерде жигиттер отурат. Эгерде бирөөнүн кызын сурап барсаң, ал сага бербей койсо болот. Неге? Анткени биринчиден жакпай калышы мүмкүн, экинчиден тегине карайт, даражасына карайт. Хандын тукуму болсо, ак сөөктөрдүн тукуму болсо, карапайым жерден келсең бербей койгонго акысы бар. Анткени бул да эсепке алынат. Сенин даражаң ага жетпейт, маселе ошондой болот. Бирок качан сенин даражаң көтөрүлөт? Эгерде илим алган болсоң, анын теги ак сөөк, сеники бир дыйкан, койчу, кул болсоң дагы, илимиңдин даражасы менен андан өтөсүң, ошондо кызын бергенге болот. Ошого балдар өзгөчө илим билим алгыла. Анткени кыздарыбыз, эми кыргыздын кыздарын билесиңер, ата-энелерге де балам жанымда бол дейт. Алыска кетпе дейт. Дагы бир чет өлкөгө тийип кетесиң дейт. Чындап эле кеткенден кайра келбей да калышы мүмкүн деген ойлор бар да, эми кызга 40 үйдөн тыюуда. Бирок Гарвард, Оксфорд, Кембриджге барам десе, кайсыл баланын колун ким кармап атат? Ошон үчүн мен силерден суранат элем, максаттарды бийик койгула, өтө бийик койгула. Тартынбагыла, менин атам окшобогула. Менин атам айтат, менин атамдын атасы чоң атам айтып беришкен. Түкүнчөнүн баласы Азамат өткөн жылы Өзбекстанга барып, жалданып алып кой баккан экен. 4 кочкор кой алып келип берди. Минип алсаң бутуң жерге тийбей турган. Бир сөз бар өзбектердин. Заңгил кочкорлорун алып келип бериптир. Атасы союп жеп отурат деген экен. Менин атам телек кылчу экен. Мен да чоңойгондо Өзбекстанга барып кой багам деп. Бизде ошондой да, сенин адам чыкмак беле, сенин министр болмок белең барып кой кайтар. Ушул сөз да. Уктуңар беле ушул сөздү? Тигини кылып кой, муну кылып кой, сен эмне президент чыгат беле, сен эмне Эйнштейн болуп кеттиң беле да отуруп, жакшынакай баланы жок кылабыз. Жакшынакай башка койгулап отуруп, сен эшексиң, чочкосуң, маймылсың деп отуруп, акыры чындап эле эшек, чочко, маймыл экем деп адам өзү ишенип алат. Ошогочу духту көтөргүлө. Силерде ишенем, араңарда аябай акылдуу балдар бар. Мен Японияда деле окудум, Америкада деле окудум. Чын-чынына келгенде барганда кыргыздын балдары алардан жакшыраак окуйт. Бирок баягы сезим отуруп алганда, бир пил жөнүндө икая бар го. Пил кандай чоң жаныбар. Ошону ичке эле каучук жип менен байлап коюптур. Байлап койсо, жылбай турат дейт байкуш.
Мынтип бир тартып койсо андай каучуктан миңди үзөт пил, бирок үзбөй турат дейт. Таң калыптыр да, бул деген пил да кантип үзбөй турат, эмнеге чыдап турат десе айтат дейт. Муну мен кичинекей кезинде байлагам деп. Тартып көргөн үз албайт, ошондон бери ишенип алган бул үз албасына деп. Кыргыздар да ошондой эл болдук да, биз колубуздан келбейт. Колубуздан келет. Бирок мактанчак болбойлу, иштейли, аракеттен эле, бул өтө маанилүү нерсе. Ошон үчүн айланайындар күнүгө окугулачы, күндөн күнгө өскүлө. Бир кайдзен деген система бар, уктуңар беле? Кайдзен деген система. Ал жөнөкөй түшүндүргөндө кечегиден бүгүн жакшы болду деген сөз. Бүгүнкүдөн эртең жакшы болду. Илим жагынан, акыл жагынан, амал жагынан, мамиле жагынан. Анан жалаң билимдин бир коркунучсуз жери бар, сени текебер кылып коет. Байкасаң, класста деле отличниктер башкачабы, сени башкача карайбы мындай? Итсиңби, питсиңби дегенде карайт мындайчы. Ошого ким күнөөлүү? Бизде мугалимдердин дагы методикасы балким туура эмес. Элестетип көр, бир класста экөө отурат. Мунун көзүнчө буга 5 коет, мунун көзүнчө буга бал четип туруп 2 коет. Талай жол шаңарсынды беле? Жаныңдагы 5 алып, сен 2 алганда душмандык ошондон пайда болот. Мугалимдер кээде класста башка бир араңарда бир баланы тандап алып, же бир кызды тандап алып жакшы көрөт го, байкадыңар беле? Ошого класстын бардыгы душман болот, байкадыңар беле? Ошон үчүн бул тегиз болуш өтө маанилүү. Ата-энеге ким кымбат дегенде айтат го, ооруп аткан баласы кымбат, ден соолугу жакшы болгончо дейт. Кичинекей баласы кымбат, чоңойгончо дейт. Үй жок баласы кымбат, үй алган чакты деп коет. Бизде да ошондой болуш керек да. Эмне үчүн биз ставканы 5 алган балага коебуз? Балким 2 алган баладан сен жакшылык көрөсүң. 5 алган бала кийин сени көчөдө тааныбай деле коюшу мүмкүн. Бир кызматка туруп калса, алдына барсаң, сени көрбөй деле, билбей деле, кабак кашын илбей деле коюшу мүмкүн. Балким сенин көрөр жакшылыгың ушул 2 алардандыр. Пушкин деле кыйраткан эмес дейт математикадан, бирок математикадан 5 алгандар калдыбы же Пушкин калдыбы тарыхта. Ошон үчүн ставка койгон туура эмес, бирөөнөн бирөөнү артып көргөн өзү туура эмес. Классыңарда болчу беле, сен муну шефке ал, сен муну шефке ал дегендер болду болгон жокпу? Биздин убакта ошондой эле. Отличник болуп, бир 3-4 шефке алат элек. Сен 2 аларсың, мен сени шефке алдым, окушуң керек, адам болушуң керек деп. Ан карап отуруп, ошо балдардын арасынан миллионерлер чыкты, мен шефке алган балдардын арасынан. Ошон үчүн берекелерим, билимдин бир апаты ошол текебердиктен Кудай сактасын. Ошон менен айтайын дегеним кичпейилдик адеп менен кошо. Байкасаңар, адамды кээде байлык менен ыраазы кыла албайсың. Алтын берсең, күмүш берсең деле ыраазы болбошу мүмкүн, бирок бир жылмай менен ыраазы кыласың. Жакшы мамиле менен ыраазы кыласың. Көркөм адеп ахлак менен ыраазы кыласың. Япондорду эмне үчүн көп айтам? Япондор ушундай эл, 2 машина сүзүшүп кетсе, ичинен япондор чыга калат. Мында ойлойсуң да, булар жүздөндү жакшы жүргөн эле, каратени жакшы жүргөн эле, азыр бирин-бири башка теп келет го депчи. Түшө калат дагы эмне кылат? Ой, сынбасын, экөө бири-бири мынтет дагы отуруп кете беришет. А бизде экөө сүйүшкөндөчү бүт Бишкек пробка, экөө бирде күрөшүп атат. Ажыратып койгондон дегенде рас, мындай соткасын алып тарта баштайт да. Еще комментарий кошуп койгончу, баягы экөө мушташканда 5 минут болду депчи. Аркадагылар көрбөйт да, так. Жаш балдардан аябай корком. Машина айдап келаткан жаш балдар кээде токтоп алып туруп акыл үйрөтүп койсо, мынтсе мурушуп кетеби деп мынтем. Мен да түшө калып мынтип коеюн дейм, түшө калып туруп бир муштасам эмне кылам? Анан ошого айтат элем, адеп менен илимди кошо кеткиле. Математиканы чакканың менен, философиянын тээ түкүрүнө киргениң менен, адабият канжаныңа сиңген менен, улууга мамилең жакшы болбой атса, кичинүү заттай албай атсаң, ата-энеңдин тилин албай атсаң, өзүмдү билемди кылып атсаң, адамдардын жүрөгүн ортуп атсаң, сен адамсыңбы же башкабы кеп мына ошондой болуп атат. Ошон үчүн бул бат эле боло турган нерсе. Адепти аябай үйрөнөлүчү. Япондордун эмне өскөн?